Эмил Токтогулович, бүгүнкү күндө баягы азыр сиз жыйында бир катар билим берүү министрлигинин кемчиликтерин санап бердиңиз. Ошонун ичинде жаңы IT тармагына дагы көңүл бурдуңуз да, ошо киргизбейсиңерби, барбы силерде кемчилик депчи. Деги эле билим берүү системасындагы кемчиликтерди айтып бериңизчи. Биздин 30 жылдык эгемендүүлүктө билим берүү системасы абдан чоң кемчиликтерди пайда кылып, азыр мына ошол залакасы бизге тийип атат. Биздин көптөгөн жаштарыбыздын билимсиз болуп, көп мындай азыркы оор кылмыштар, Россия Федерациясында түрмөдө көп жаткандар баардыгы ошо билимдин төмөндүгүнөн ошонун залакасы эми тийип атат. Анан азыркы бүгүнкү биз карап аткан мыйзамда баштапкы кесип берүү, билим берүү окуу жайларынын мыйзамын карап атабыз. Бул жакта да абдан көп көйгөйлөр бар. Бирок биз канча айткан менен мындай биз көңүлгө толорлук же көзгө көрүнөрлүк эч кандай реформа болгон жок. Мына азыр билесиздер, бир 60-70% окуйт экен, калганы окуунун аягына чыкпайт. Бул деген жөнүндө мугалимдер баягы айлык алыш үчүн эле жазылып коюп, баягы мертвый душ деп коет, жаны жок кишилер жазылып коюп, айлык алганы көрүнүп турат. Ошон үчүн бул азыркы мыйзам менен толук реформа кылыш керек. Андан сырткары бизге мезгилге талап кылган IT технология адистер бизге жетишсиз. Абдан азыр талап кылып атат. Азыр биздин жаштар ушу үйүнө отуруп алып эле дүйнө жүзүнөн заказ алып иштеп атат. Ушу боюнча да биз талап койгонбуз. Азыр эми окуп атат деп жооп берип койду, бирок чынында эле бизде мындай көрүнүктүү, мындай көп балдар барып IT технологиялардын адисин алган бизде окуу жай жок. Мамлекетте көңүл буруш керек, азыркы министрликте көңүл буруш керек. Ошондо гана заманга ылайык, заман талап кылган адистерди тарбиялап чыкканга шарт түзүлөт. Бүгүнкү күндөгү система туура эмес дейсиз? Азыркы окуу жайын окутуп аткан биздин билим берүү министрлиги абдан мындай терең реформага муктаж.